Салам, менин атым Нурпире. Бул менин эң биринчи видеом. Кичине уялып атам, билбейм эмнеге, хотя жанымда эч ким жок. Эмнеге видео тартып баштаганымды азыр микрофонду подключать эткендегин айтып берейин. Жаңы микрофон сатып алдым. Бул микрофон DJI. Отзывдарын окусам жакшы отзывдар бар экен. 599 дирхамга сатып алдым. Ачып көрөлү. Да-да. Коробканын ичинде 2 пакет бар экен. Бирөөсү бул зарядкалары. Менин камерам бар. Сүрөткө тартам, видео тартам, ошого дагы подключение боло турган микрофон бул. Бул эшиктен тагуучу нерселери. Сумочкасы өтө сонго. Вау. Эми мен AirPods'um сыяктуу экен. Так. Сымылдам. Ичинде 2 микрофон. Бул менин камерама дагы и телефонго дагы күйө турган, азыр көрөлүк. Мен азыр муну телефонго тагайын, андан кийин көрөбүз кандай болот экен. Кандай болуп атат эми? Мен биринчи жолу видео тартып аткан үчүн эле непривычно болуп атат. Мындай немножко өзүм менен өзүм сүйлөшүп аткандай эле. Мен азыр Дубайда жашайм. Дубайда жашап атканыма 1,5 жыл болду. Салондо иштейм. Салон боюнча дагы буюрса өзүнчө бир видео тартам. Дубайга келер менен эле 3-күнү иштеп баштагам. Буга чейин Москва шаарында иштечүмүн. Ал жакта 8 жыл жашадым, 6 жыл бир салондо иштедим. Ошол. Бул Микки Маус. Менин эң любимый персонажым Микки Маус. Анткени кичинекей кезимде бир эле оюнчугум бар болчу. Бүгүн Дубай молго бул MacBook'ту микрофон алган баргам. Миккини көрүп, на душе стало так тепло. Сразу сатып алдым. Мен 31 жаштамын. Баарын түшүнөм, конечно, бирок билбейм, MacBook алганыма көбүрөөк кубандымбы же Микки сатып алганыма көбүрөөк кубандымбы, өзүм түшүнбөй жатам. Салондон сырткары жумуштан кийин ар дайым окуп турам, жаңы курстарды, психологияны окуп бүтүрдүм, курсун окуп бүтүрдүм. Бирок психология меники эмес, психолог болуп иштегим келбейт. Кандай курсту окусам дагы айланып келип эле ушул видео тарткым келе берет, бийлегим келе берет, ушул нерселер жагат экен да. Бирөөнү сүрөткө тарткым келет, да бир движенияда болуп турган жагат, жаңы нерселерди изучать эткен жагат мага. Анан именно ушундай маалда почему-то бүгүн эртең туруп эле видео тартып көрөйүн деп ойлондум да. Даярданган жокмун, эч кандай. Мурун ойлочумун, бир жаңы Бурдж Халифанын жанына барып алып, сонун видео тартайын деп. Анын баары деле болот, буюрса. Биринчи видеом ушундай үйдө отуруп эле тартып атканымды айтып атам. MacBook'ту ачып көрөлү. Бул менин эң биринчи MacBook'ум. Мен муну тиги Москвада жашап атканда эле аябай алгым келчү, бирок ал убакта акчам артпай алганга шартым жок болчу. Та-дам! Так. M4 Pro жаңы версиясын алдым.
Анткени в будущем Кудайым буйруса подкаст тарткым келет. Же болбосо интервью ушундай сыяктуу. Билбейм, ал у меня получится или нет. Буйруса көрөбүз. Вау! Вау! Негизи менин коллегаларым, менин жанымда айланамда жүргөн кыздар сумка, ушундай брендовый сумкаларды алгысы келет. Менин мечтам камера болчу. Камераны алгандан кийин MacBook алам деп ойлогом. Анан мынакей MacBookка да жеттим буюрса. Упс. Кийинки ошол менен бүттү. Мен азыр бүт Instagram, TikTok, YouTube'дагы каналдардын баарын удалтип салгам. Буюрса баардыгын жаңы баштагым келип атат. Бул менин биринчи видеом, айтып кеткендегидей эле кичине толкунданып атам, бирок аракет кылам мындан кийин жакшы. Буюрса эмки видеолордо Дубайдын жакшы кооз, Бурдж-Халифанын жанында, Бурдж-Аль Арабтын жанында тартканга аракет кылам. Анан менин каналыман, менин жашоого кичине көз карашым башкача. Менин каналыман брендовый сумка, брендовый вещилерди пока что тартпайм. Анткени айткандай эле менин кичине жашоого көз карашым башкача. Если менин кичине көбүрөөк акчам болсо, сразу путешествие эткенге аракет кылам. Ошол үчүн сиздерге дагы өзүм эле мен видео тартканды, сүрөт тартканды аябай жакшы көрөм. Канча курс окусам дагы, психологияны окуп бүтүрдүм. Канча курс окусам дагы айланып келип эле ушул видео тартканды, сүрөт тарткан жагып атат мага. Ошол үчүн баардыгын өчүрүп туруп анан жаңы баштайын деп чечтим. Не знаю, получится или нет. Буюрса көрөбүз. Кандай болсо дагы коркпойм. Коркпойм деп туруп ойлонуп калгандачы. Дубайга келер менен эле 3-күн эле жумушка кирип кеткем. Бул жумуш боюнча өзүнчө видео тартам, буюрса салонду көрсөтөм.